Керемет Ысык көлдүн жээгинде Эржанек Баатырдын 200 жылдыгына арналган иш-мареке мыкты деңгээлде өтүп жаткан кези. Келген коноктордун бардыгы бул иш-чараны көчмөндөр оюндары менен салыштырып жаткан кези. Анткени бул марекенин алкагында көптөгөн улуттук оюндар ойнотулат, ошол эле көкбөрү, эреңиш, ордо, таяктатыш жана башкалар. Албетте мындай деңгээлдеги майрам көптөгөн көрөрмандарын кумпулатып отпош керек. Ошондуктан сиздер ТРК Спорт телеканалы менен биргеликте бул иш-чаранын жыйынтыгы боюнча маалымат ала аласыздар. Жанек Баатырдын 200 жылдыгына арналган иш-чара республикалык деңгээлде өткөрүлүп, Кыргызстандын булуң бурчунан көптөгөн чеберлерди жана конокторду чогултту. Албетте мындай иш-чара өзүнүн программасына бир нече таймаштарды камтыды. Ысык көлдүн жээгинде тойдун алкагында мелдеш 2 бөлүмдөн турду. Биринчиси маданий бөлүм, экинчиси улуттук спорт оюндары. Маданий бөлүмдүн алкагында акындардын таймашы, манашчылардын таймашы, кол өнөрчүлүк, жарманкеси жана көптөгөн көңүл ачуучу иш-чаралар өткөрүлдү. Ал эми улуттук спорт оюндары өзгөчө кызуу өттү десем болот. Анткени оюндар Кыргызстандын областтарынан 700дөн ашык спортчуну бириктирди. Мелдештер бир нече спорт түрлөрүнөн өткөрүлдү. Алар көкбөрү, ордо, кыргыз күрөш, таяк тартыш, кол күрөш, эреңиш жана салбурун. Бардык катышуучулар мелдеште өзүлөрүнүн чеберчилигин көрсөтүп, байгеле орундар үчүн күрөшүштү. Башка турнирлерден айырмаланып, бул оюндар жергиликтүү Ысык көлдүн аймактарынан көп спортчуларды чогултту. Ар бир спорт түрүнөн Ысык көл областынан 3төн жогору командалар катышышты. Албетте мындай көрүнүш көлдө болуп жаткан улуттук спорт оюндарына болгон кызыгуу бийик деңгээлде экенин түшүндүрөт. Атайын тойго курулган боз үйлөр шаршасы менен таанышкан соң биздин тартуучу топ Ордо боюнча мелдеш өтүп жаткан майданга бет алды. Ордо майданында кызуу күрөш жүрүп жаткандыгын биз чогулган көрөрмандардан байкадык. Ал эми оюн үстүндө эки команда маанилүү болгон 3-4 орун үчүн күрөшүп жаткандыгы бизге белгилүү болду. Баса белгилей кетчү нерсе Ордо боюнча мелдеш абалак түрү боюнча өткөрүлүп жатты. Жергиликтүү көрөрмандардын бүйүрүн кыстыкан 2 күндөн бери уланып жаткан Ордо боюнча мелдеш дагы мара алдында. Мен артында учурда 3-4 орун үчүн болуп жаткан беттеш жүрүп жаткан кези 3-4 орунда Бишкек жана ошол эле кезде Нарын командалары күрөшүп жатат. Ал эми болсо алдыда финалдык оюнга жергиликтүү 2 команда чыккан. Алар болсо Тоң командасы жана Корумду командалары. Ордо боюнча мелдешке жалпы жонунан 10 команда катышту. Ордо боюнча мелдешке жалпы жонунан 10 команда катышууда. Алар Талас облусу, Нарын облусу, Бишкек шаары, Корумду Ысык көл командасы, Тоң районунун командасы, Тосор айылынын командасы, Жетөгүз районунун командасы, Жаргылчак айылынын командасы жана Чоң Өрүктүү айылынын командасы. Турнирди көзөмөлдөө иретинде 5 калыс чакырылган. Турнир Ордо абалак федерациясынын колдоосуна өткөрүлүүдө. Регламентке ылайык 10 команда 5 командадан 2 тайпага бөлүнгөн. Ар бир тайпадан мыкты көрсөткүчтү көрсөтө алган 2 команда финалдык баскычка жолдомо ала алышат. Жыйынтыгында
байгө үчүн Нарын областынын курама командасы Бишкек шаарынын командасы менен кес келсе, финалдык оюнга жолдомо алган Тоң 1 жана Корумдуу командалары алтын байгө үчүн ат салышмак. Ысык көл облусу көпчүлүк учурда абалак түрү менен ойногондуктан ийгиликке көлдүн командалары жетишип жатышты. Бул тууралуу турнирдин калысы Жолдубай Сүйүнбаев менен пикир алмаштык. Жергиликтүү команданын бул той ээлери атайын республикалык деңгээлдеги оюн болгондон кийин булар өздөрү той өткөрүп аткандан кийин булардын эрки экен да. Бизге ошондой эреже жиберишти, ар бир облустан бирден келсин. Анан бош тиги Жалал Абад баткендерге айтылган, баласын жиберилген, бирок акча каражатына байланыштуу алар келе албайбыз деп коюшту. Экинчи шарты бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, абалак менен ойнолуп атат оюн. Жеринен томпой менен абалакка бирдей эле келип келаткан. Кийинчерээк томпойго кичине көбүрөөк басым болуп кетип, абалак унутулуп бараткан. Ошол абалак оюнун жандандыруу максатында дагы өтүп жаткандыктан бул абалак менен нарындыктар, көлдүктөр чүйдүн жартысы ойногондуктан ошол көлдүн командасы көбүрөөк болуп аткан, ошондон да ойлойм да. Финалдык оюндар кызуу жүрүп жатты. Ар бир оюнчунун кадамы жана аракети чогулуп турган аксакалдардын макулдугуна же каршылыгына алып келип жатты. Кандай болбосун чүкө чеберлери каршылаштардын оңой жеңе албаары бизге байкалып турду. Ордо бул спорт, ал эми спортто ар дайым утулган жана уткан тарап болот эмеспи. Ошондуктан Ордо боюнча мелдештер дагы жыйынтыкталды. Биринчи орунду Тоң 1 командасы жеңип алса, экинчи орунду Корумдуу командасы багынтты. Ал эми овертайм матчынын жыйынтыгында 3-чү орунду Нарын областынын курама командасы өз куржунуна жаза алса, 4-чү орунду Бишкек шаарынын командасы өз эсебине жаза алды. Мына ушундай жыйынтык менен Жанек Баатырдын 200 жылдыгына арналган тойдун алкагында өткөн Ордонун абалак түрү боюнча мелдештер жыйынтыкталды. А биз болсо сапарыбызды ат майданы көздөй буладык. Ордо оюнду ойноп аткандарга кызыктыруучу белек. Биринчи орунга 20 000, экинчи орунга 15 000, үчүнчү орунга 10 000, төртүнчү орунга 5 000. Андан тышкары медалдары менен, дипломдор менен сыйланат. Бул областтык деңгээлде топтоо иретинде жүргүзүлөт. Ар бир мен мисалы үчүн машыктыруучумун. Биз ала турган болсок, Ысык областынан ар бир чыгаандарын, ар бир кадамакчы, чертмекчи, тоормакчы, кыйын мыкты катышуучу деп туруп, анан ошолорду биринчи зона болуп өтөбүз. Ошол жерден анан чыгаандарын тандайбыз. Анан курама команда болуп Ысык областынан чыгабыз. Нарындыкы да ошондой келди, Таласкы да ошондой келди, Бишкек шаарынан да ошондой келишти. Кереметтүү көлүбүздүн жээгинде чаң сапырылып, майда таза кум казылып, жигиттердин кыйкырык сүрөөсү аттардын үндөрү менен аралашып жатыптыр. Биринчи жолу көргөн адам эмне болуп жатат деген суроону берет болушу керек. Анткени көлдүн кооздугу адамдардын жана аттардын таймашы менен коштолуп жатты. Мунун баардыгы көк бөрү деген жоопту айтат элем. Чыныгы эр жүрөк жигиттердин оюну жана кыргыз элибиздин чыныгы руханий жүзү. Мүмкүн башка элге мындай оюн жат көрүнүшү мүмкүн, а бирок биз үчүн көк бөрү бул өзгөчө оюн. Ошондуктан ат майданда өзгөчө чоң таймаш болуп жаткандыр. Бул көрүнүш тиликтөө иретинде биз өзгөчө кунт кою менен оюн менен суктанып жаттык. Акыркы убакытта көк бөрү Кыргызстандын башкы ньюсмейкерине айланды окшойт. Анткени көптөгөн көк бөрү боюнча мелдештер биринин артынан бири болуп жатты. Ошол эле Казакстандагы дүйнө чемпионаты, Чолпон Таш шаарындагы көк бөрү боюнча президенттин кубогу жана алардын катарына кошулган Жанек Баатырдын тоюнун алкагында көк бөрү боюнча мелдеш. Кандай болбосун, бул турнир дагы мыкты жаш командалар чогултуптур. Жалпы жондан мелдешке 6 команда катышууда. Алар Чүй областынын Сокулук командасы, Түп район Алдаяр командасы, Ак суунун Октябрь командасы, Жети күздөн Саруу командасы келсе, Тоң районунун намысын Кара Кучкач аттуу команда коргоп жатты жана жергиликтүү Тосор айылынын жигиттери келген коноктор менен күч сынашмай болушту. Мына ушундай кура менен көлдүн жээгинде кызуу күрөш жүрүп жатты.
Деген командалар 3-4 орунга ойноп атат. Ана азыр силер көрүп турасыңар 3-4 орунга Ак Суу менен Түп районунун командалары ойноп, оюндун негизги убактысында эсеп ачылган жок. Эсеп 0-0. Кошумча 10 мүнөт берген турабыз. Эми алтын гол деп коебуз. 10 мүнөттүн ичинде гол кирип кетсе, улак тайгазанга түшсө, ошондо жеңүүчүнү аныктайбыз, токтотот. Болбосо оюндан кийинки болит ыкмаларын аткарабыз. Оюн жүрүп жаткандан бир өзгөчөлүктү байкадык. Ал албетте ат майданы. Оюн кум үстүндө жүрүп жаткандыгы үчүн аттар үчүн оор болуп жаткандыгы көрүнүп турду. Ошентсе дагы оюн көптөгөн көк бөрү ышпоздорун чогултуп жатты. Алардын катарында чет өлкөлүк коноктор да аз эмес. Биздин улуттук оюн аларга кандай маанай тартуулады деген ой менен конокторду сөзгө тарттык. This really very nice and I first time coming. Мындай оюнду мен биринчи жолу көрүп жатам. Мен таң калтыргандай оюнчулардын коркпой атты менен алып бири-бирин жөөлүп жатканы. Мен Кыргызстанга келгениме бир жума болуп калды. Мен дагы эле мекениңердин кооздугуна жана элиңердин салт санаага болгон мамилесине таң калып жатам. Менин оюм боюнча көк бөрү сыяктуу оюндун дүйнөдө эч кандай аналогу жок. And I come now this one. Оюндун жүрүшү менен жыйынтыкта чыга келди. Мелдештин жеңүүчүсү болуп Сокулук командасы табылды. Ал эми экинчи орунду Саруу командасы ээлесе, үчүнчү орунду Ак Суунун Октябрь командасы багынтты. 4-чү орунга болсо Түп районунун Алдаяр командасы жетише алды. Ал эми байгел орундага жетпей калган командалардын 5-чи орунун ээси жергиликтүү Тосор болсо, 6-чыны Тоң районунун Каракучкаш командасы ээледи. Мына ушундай жыйынтык менен биз Жанек Батырдын 200 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында өтүп жаткан оюндарынын биринчи бөлүгү менен тааныштырдык. Кийинки бөлүгүбүздө калган оюндардын жыйынтыгы менен тааныштырабыз. Абдет Темирланов, Азиз Турунбек уулу, Атайын ТРК Спорт телеканалы үчүн.